Кайран кыргыз, жатасың анан жамбаштап, башты тырмап, тиги кыкенин карызынан кантип кутулам деп жүрөк заада болуп. Көп ойлонбо, мээңе кан тамып кетет, мээңе кан тамып кетет. Буюрса күз келсе, тиги кашка торпок чоңойсо, сатып, карыздан да кутуласың. Андан көрө эртең эрте туруп, курсакты тойгузуп алып, жуунуп таранып алып, шайлоону көздөй жөнө. Баса шайлоого бараардан мурун короого кирип, тиги торпокко чөп жемин салып кой, уктуңбу? Бир аз семирсе кийин кереги тиет дегендейчи, ё-майо. Анан жолдо баратып жакшылап ойлон, кайсынысы элдин жүгүн көтөрө алат, Кыргызстанды эл аралык аренада достойный алып жүрө алат, кыргыздар келатат дегенде башкалар келгиле братцы, келгиле деп урмат сыйын көрсөтүп тыбырчылап тургандай деңгээлге ким жеткире алат? Анан президенттикке келип алып, өзүнө байлык топтоп, курсагын чыгарып алган соң Себастьян болуп кетпегендей бир вариант тандайлы да, туурабы? Туура тандоо жасасаң, татыктуу президент шайлап алсаң, глядишь уже короодогу кашка торпокту сатпай деле карыздан кутулуп кетесиң. Анан буюрса, ал торпок чоңойсо, музоосун тууп берсе, сен каймак чөбөгөсүн жеп бактылуу жашап каласың. Короодогу кашка торпокту аман эсен сактап кал.